бабаңыздар сан миң кылым санжырасын сактаган, өнөр багып каада салтын даңктаган, уюткулуу улуу журттун урпактары амансыздарбы? Кана балдар, ордубуздан туруп, оң колубузду көкүрөбүзгө коюп, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнин ырдап коелу. Номер 78 мектеп гимназиясынын мамлекеттик тилдин 30 жылдыгына карата өткөрүлүп жаткан Бөбөк сенин жомогуң сахна сабагына кош келдиңиздер. Кара кызым, сыйкыр таш деген жомогу эзелки көне заманда эки бай тоо койнунда коңшу жашаптыр. Экөө тең күтүрөгөн мал, үйүр жылкы күтсө да, байлыгыбыз ого бетер ашып, бактыбыз ого бетер ташып турса деп эңсечүү экен. Күндөрдүн бир күнүндө эки байдын бири Шамыр коңшусу Медетке кайрылып, малдын теңин пайдалы да Багдадка кербен жөнөтүп жыргайлы дейт. Акыры таң атып Айнура жаңы көйнөгүн кийип алып, балдар ойночу аянтка жөнөйт экен. Бирок ал жерде кыздар да жок экен да. Эркек балдар болсо аны көйнөгүн карап да коюшкан жок. Ага эч кимдин көңүл бурбай жатканына Айнура капа болот экен да. Аңгыча бир топ кыздар чуркап келишти. Ай, сенин көйнөгүң кандай сонун укмуш. Кана тегеренип көрчү дешти. Кыздар суктанышып, көпөлөктөрүн кармап көрсөм болобу, деди Залина дейт. Жок, тийбе. Булгап саласың, колуң таза эмес. А көйнөгүм жапжаңы, деди Айнура. Ал кыздарды жактырбай, мурдун чүйүрчүтүп басып кетти. Мурдун көтөргөн Айнура мактанып аянтчада кыздарга кошулбай, ары бери басып жүрдү. Капар батбиректи учурду. Ура, ура, батбирек кара деп болот кубанды. Батбирек. Саламатсыздарбы, ардактуу ата-энелер, сүйүктүү окуучулар жана жомок сүйүүчүлөр. Саламатсызбы? Балдар, силер билесиңерби, жомок деген эмне? Жомок деген бул ар бир адамдын бала чагы жомок менен байланышкан. Элдик ооз эки чыгармачылыктан пайда болгон.
Илгери ата бабаларыбыз жомок аркылуу балдарына акыл насаат, таалим тарбия берип, балдарын көп нерсеге үйрөткөн. Анда эмесе мен силерге жомок окуп берейин. Ногул сыр сандыкты ачып, мен силерге жакшы жомок окуп берейин. Угабызбы? Ооба! Анда балдар. Илгери bir акылман карыянын 9 уулу болуптур. Ал 9 уулу аябай тентек, атасынын айткан акылдарын укпаган, ар кимиси өз бетинче басып кеткен, чоңу кичинесин сабап, кичинеси чоңуна акырая карап, биримдиги жок 9 бир тууганды бөлөк кишилер да уруп кетишчү экен. Bir günü karıya baldarının kılığın oylop tereң oygo düşöt. Anan karıya toğu barıp tovulgunun çoğun tutam jıgaçın sındırıp gelip baldarın oturguzu varıp mınday deyt. Baldarım, gelgile oturuğa. Ата бизди неге чакырдыңыз? Батыраак айтпайсызбы? Биз оюнунга шашып атабыз. Ооба. Балдарым, атайын силерге тоодон тоолгуну терип келдим. Ар бириңердин күчүңөрдү сынап көрөйүн деп. Бул тоолгуну тоо менен сындырып көргүлөчү. Сындыра албай калмак керек. Берчи мен өзүм менен сындырып салам муну. Көрдүңөрбү, мен күчтүмүн. Ошону эле сындырып атасың, берчи мага эле. Картуп кел. Балдарым, бул тоолгуну сындыруу кыйын бекен? Демек, бул тоолгуну бирден сындырып көргүлөчү. Кел. Келчи. Шуну сындыра албай калмак белем. Мына мен сындырып берем, оп-оңой сындырыш. Oyunu sındıra albayт кежерим. Мына. На. Мен деле сындыра алам да. На. Мен деле сындырам. На. Сен баарыңар сындырдыңар, мен деле сындыра албайт бекем. Ошу балдарың сындырган чырпыкты мен сындыра албайт бекем, мен деле сындыра алам. Көрдүңөрбү? Мен күчтүмүн. Балдарым, тоолгуну силер аябай күчтүү турбайсыңарбы? Мен силердин келечегиңерди ойлоп капа болом. Душманыңар көп. Эгерде ынтымаксыз, бирдиксиз болсоңор, душмандын баары силерди бардык жерден сындырып коюп кете берет. Эгерде бирдиктүү, тоолгудай бирдиктүү болсок, ынтымактуу болсок, бизди эч ким майтара да албайт. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт балдарым. Ошо ынтымактуу болгула. Көп узабай карыя кайтыш болот. Балдары атасынын айткан акылын эстеп, акылга келип, касташкан душмандарын жеңип, артык баш дүнүйөсү болсо бейбечараларга берип, анан бирдиктүү турмуш өткөрүшүптүр. Ынтымак жөнүндө макалла каптардан билесиңерби балдар? Ырыс алды ынтымак, ынтымаң жок болсо алдыңан тайыр алтын тап. Ынтыма бар элдин талай бачылат, ынтыма жок элдин тапканага чачылат. Ынтымакты биригет, ынтымак бөлүнөт, ынтымак элдин бакты бар, бири-бирине нак бар.
Ынтымақты ел болса, чымынға деген ақ болады. Ынтымақсыз ел болса, тықырап қачып жоқ болады. Ынтымақты берегет, ынтымақсыз бөлінет. Ынтымағы бар елден ақыман болады оғы. Ынтымағы жоқ елден içinden шығады бұзықы. Ынтымақты үйге ұрыс түнейді. Ырыс алды ынтымағың жоқ болса, алдыңдан таяр алтын тақ. Анда эмесе балдарым, алды ынтымақ деген сөз бөкерінен айтылбаптыр. Бұл ырысқы бар жерде, ынтымақ бар жерде ырыс бар. Анда сілерде балдар, бири-бириңерди бирдиктүү болсоңор, силерде ушундай бирдиктүү ынтымактуу балдар болосуңар. Анда эмесе мен жомогумду ушу менен аягына чыктым балдар. Эмки жомокко чейин сак саламатта болгула.